Мен экзаменди баштайлы. Ким даяр? Берсеңиz, ustaz, агай берсеңиz барыңыз, даяр болсо. Чекесинен жооп бере. Чекесинен жооп берип, чекесинен не кыла берели. Так. Эң башкысы так. Мындай хором жооп бермей жок. Мен суроо берип туруп, анан атыңарды айткан ошо киши жооп берет. Хорошо? Түшүндүк, э? Всё, хорошо. Ким бүркүт? Иншалла биз. Молодецтер. Туура. Эми жакшы барыңар, мен деп салбадыңар, э? Так, эми башта Асылбектен баштайлы. Трос эмне үчүн узун? Так, ким эле? Сейчас, подождите, кечиресиз. Ким эле могу бала? Фуркат беле Фархатова? Фуркат, э? Да, ты. Ты Фуркат, да? Фуркат, ты слушай и запоминай, хорошо? Так. О. Ага. Трос менин жардамчым. Ага. Менин түздөшчүм. Түздөш үчүн узун, э? Менин көзүмдө трос. Трос көзүңөр. Трос каяка чейин менин көзүм ушеге чейин. Ооба, тупо туура, э? Всё, хорошо. Трост эмне үчүн ак? Асылбек. Коз көрүнүш үчүн. Коз көрүнүш үчүн. Жакшы түз. Жакшы түз, э? Хорошо. Так, эми эң главный ориентирлер эмне? Эң главный ориентир чыгыш. Чыгыш эмес. Дүйнө жүзүндө колдонулчу ориентирлер. Канча ориентир бар эле? 3. Силер Атын айтмайынча сүйлөмөй жок. 3 ориентир бар, э? Так, кайсылар? Неме? Главный машина жол. Ага. Анан чыгыш. Туура, чыгыш, бирок ошону не дечи эле? Чыгыш батыш, түндүк, түштүк, күн, э? Анан үчүнчүсү? Анан үчүнчүсү Үндөр. Үндөр? Жок эмен. Унутпадым. Үчүнчү ориентир ким билет? Мен билем. Талай байке. Үчүнчү Кайсынысын айтпай калды? ориентир бу стенаны айтпай калды. Дубалда эменеди. Забордун жанына келгенди айтпай калды. Биринчи ориентир күн, анан экинчиси жол болуп атпайбы? Үчүнчүсү стенада өтүп барат. Почти. Баяман. Birinci oриентир ал машинелер, экинчи ал күн, үчүнчү ал үй. Үчүнчү эмне? Үй, зданиялар, э? Молодец. Үй. Всё, зданиялар, э? Любой жерде, жылбай. Всё, хорошо, Асылбек. Так, эми дальше. Эми кайсыл убакта кайсыл ориентир главныйга айланат? Машина жол ориентир көмөй. Жок, главный болуп, үчөө алмашып турат, э? Бирөөсү главный болуп, анан бирөөсү пока мындай жардамчы болуп турат. Бара турган жер главный ориентир болуп, эмеска, мисалы бул жака бара турган болсок, үйгө бара турган болсок, ошол жака бара турган жолубуз главный ориентир болот. Үйгө жеткинче, үйгө жакындап калганда Стена. стена главный ориентир болот. Всё, хорошо, молодец. Так. Тростун кармагынын канча техникасы бар? Көп. Жок, үчөө. Кайсылар? Ручка менен кармаш. Анан мындай мынтип кармаш, анан бирок. Аты эмне эле мунун? Унутуп калдым аттарын. Атын ким билет? Мен билем. Аттарын. Кайсы? Open Palm Pencil Grip, э? Хорошо. Open Palm деген ачык алакан. Open Palm, Pencil Grip деген ручка менен. Ручка менен кармаган, Pencil Grip деген ручка менен кармаган. Көптүсен чындап эметпей калдым, шеринде. Анан кийин басканда не болуш керек? Үчүнчүсү instep дегени бар, э? Шаг попадать этиш керек да тура. Instep деген. Так, анан өзүбүз каалаган жерге жетиш үчүн эмне болуш керек? Бизде эмне болуш керек? Карта. Так, атын айта элекмин да. Асылбек, өзүбүз каалаган жерге жетиш үчүн бизде эмне болуш керек? Карта болуш керек. Карта каякта болуш керек? Жок, каякта болуш керек? Каерде болуш керек ал карта? Биздин мээбизде. Тупpa туура. Так, ошондо. Эми азыр карта түзгүлө.
Кечеки 1000 сом жаныңардабы? Алып чыккан жокмун, бирок сумчондон өкүмдө калды. Всё, хорошо. Азыр мен курсагым ачты. Барасыз. Битта самса менен битта ысык лепешка алып келесиз. Өзүңүз, самостоятельно. Жок, башка бирөө менен. Өзүңүз да. Картаны эми Доставка кылайын. Яндекс доставка кылып. Доставкага акча төлөбөй, сиз өзүңүз эле доставка кылып келесиз. Так, эми ошол жака точка А, точка Б карта түзүп келишиңиз керек. Түзүңүзчү? Ошол жака жеткинче айтып беришиңиз керек. Анан кайра келгениңизди айтып беришиңиз керек. Бияктан чыгам. Чыгып туруп Ленинградский көчө менен сол жака басам. Сол жака эмес, ошондо Ленинградский көчө аяғыңызда болуш керек. Азыр эме сол жагында. Азыр сол жагыңызда. Чыгып деле сол жака бурулам. Сол жака буруласыз, ошондо көчө каякта болуп калат? Машина көчө аяғыңызда болуп калат. Маңдай түз болот. Мен тротуар эме машина көчө оң жагында. Оң жагыңызда болот, всё, тупо. Оң жагында ишип ошо машина көчөгө жакыныраак басып кетем. Всё. Басып барганымда лестницалар чыгат, дарактар чыгат. Анан кийин перекресттен өтөм. Ага чейин остановка чыгат. Анан өткөндөн кийин бир аз жүргөм деле самса менен лепешка чогуу чыгат. Всё, хорошо. Ошол жерден, ошо каягыңызда болот, самса менен лепешка? Сол жагыңызда болот, э? Так, эми самса менен лепешканы табыш үчүн зданияга жакыныраак жүрүшкө жакыныраак болуш керек, э? Ошо примерно ориентирлер, анан дагы бир ориентир бар. Ошондой зданиялардын жанына барганда тротуарлардын характеристикасы кошо өзгөрөт. Көбүнчө брусчатка болуп калат. Эми азыр эле асфальт болуп калды, а так брусчаткага айланат. Кафелердин, ушундай чайхана нелердин алдылары ушундай брусчатка болуп калат. Жакыныраак болуп калат. Анан козиректор пайда болуп атат, мындай үстү жабылгансып, навес бери чыгып турат да. Ошондо үнү башкача чыгып калат турушун. Ошого жакындап туруп, ошол жерден табасыз, аласыз. Анан акчаны айырмалай аласызбы? Айырмалай албайм. Акчаны айырмалай албайбыз, э? Бирок эсебин билем да. 10 сомго эмне келет, 20 сомго эмне келет, аны билесиз. Только кайсыл 10 сом, кайсыл 20 сом дегенде айырмалай албайм. 10 сом айырмалай алам. Азыр эми 1000 сом берсеңиз, сизге сдача берет да. Кантип сдача точно алганыңызды текшерип аласыз. Ошол кишиден сурайм. Анда бергенин алып туруп эле салып келе бериңиз чөнтөң. Жок, мен айтып атам сизге. Бергенин алып туруп эле чөнтөгүңүзгө салып келе берсеңиз, анан мен сизге үйрөтөм бияка келип. Бүгүн акчаны үйрөнөт экенбиз. Эч нерсе болбойт, эч нерсе болбойт. Аллага таваккал кылып туруп бериңиз болду. Анан келгениңизден кийин анан бүгүн акчаны үйрөнөт экенбиз, бүгүнкү жаңы сабагыбыз түштөн кийин акча продукта, примерно продуктаны түшүнүк алабыз, канча эмне келет, анан этти урап даярдашыбыз керек да турабы? Ошого финансыны түзгөндү үйрөнүшүбүз керек бүгүн. Канча сомго канча эт келет, канча сом кетет, эртең поездкабызга общий канча акча керек болот экен, ошол жака ошонун баарын эркектер өзүбүз отуруп эсептеп не кылабыз, э? Турабы? Всё. Анан кайра кайтып атканда кандай болот? Ошондой эле түз кайтып келе берем. Машина сол жагында болот. Кайра келип атканда машина сол жакта болот. Кайра ошол перекрестен бери өтөм. Кайра сен ошо массовканын арты менен өтөм. Эле абайлап басып даракты байкайм, ошо дарактын жанында бир дөң болот. Ошондон түшкөндөн кийин бир аз жүргөмдө оң жагынан музыка чыгат. Музыкадан бир аз өткөндөн кийин анан эмеси өзгөрөт, тротуардын характеристикасы. Ошо карап лестницадан түшүп же бери дөңдөн түшүп чыгып келе берем. Всё, болду. Эми суроо. Эгерде адашып кетсеңиз эмне болот? Не кылабыз? Кайрадан аркага барып, кайра ошол жерден баштай бермей, главный ориентирди унутмай жок, главный ориентир эмне? Ал өзгөрө албайт. Жок. Сиз жолдо баратканда главный ориентириңиз эмне болот? Эң главный ориентир. Машина жол. Ал өзгөрө албайт, Ал оң жагыңызда болсо, всегда оң жагыңызда болуш керек. Сол жагыңызда болсо, всегда сол жагыңызда болуш керек. Баратып эгерде тротуар казылып калса, же тротуар бузулуп калса, жок болуп калса деле, машина жолдун ориентирин жоготпош керек, хорошо? Анан особенно перекресттен абайлап, угуп, жакшылап өтүш керек. Светофор же жолу пешеходко? Светофор бар ошо. Кичинекей светофор бар, Всё. Барып келейин мен. Эми кечеки суроого, кечеки суроого анан кийин келгенден кийин жооп беребиз, Кечеки суроо кайсысында? Жанагы 3 суроо. Жооп берип коюңуз анда. Дагы бир кайта коюңуз суроолорду. Кайсы суроолор эле ким эмесинде бар? Мен киммин? Мен билем. Мен киммин? Анан? Мен каяктамын? Каякта жүрөм, жана. Жаралганмын.
Не үчүн жаралгам деген жок болчу. Каякта мен? Жашоодон максат мендеги көз азыр кандай жашайт? О, шо. Өзүңөр эле эстедиңер. Мен азыр бүркүт болуп учайын деп атам. Туурасын айтайын. Бүркүт болуп кетелекмин себеби мен өйдөгө түшүп, кайра мени сиз таштап мисалы. Мен азыр ушу өзүмү көрүп атам. Сиз мына суудан көрүп атам. Мисал келтиргениңизге карап айтып берейинби? Сизге окшошуп атам. Эми окшоштон да мындай эч кандай, бирок уча элекмин толук. Анан кайда жүрөм? Ошол бүркүттүн колунда жүрөм. Өйдөн жерге түшүп, кара алып чыгып кара таштап атат мени. Менеги көз азыр кантип жашайт? Бул мен өзүм негизги ойлонгон максатым. Бул менеги балдарым кандай жашайт? Мен эмне кылышым керек? Эми ошо мен өзүм бүркүтүмө эми даярдайм да. Туппа. Ал тууралуу эми результат болгондон айтпайм кандай жашаганын. Шо, кандай жашайт дегенде ошого сиз кыл кылган ал жерде жанагы неге айтканбыз жанагы эффект бабочки деп что. Сиз азыркы күндө жана кыймыл аракетиңиз ошолорго үлгү болуш керек. И ошолордун келечегин не кылат. Эл бизден коркпош керек. Эл бизди туура караш керек, тең кабыл алыш керек. И бул байкуш эмес, ошондой болуш керек. Ошого жеткизиш үчүн анда удачи. Жакшылап колуңуздан келет, өзүңүзгө ишениң. Ишенем мен. Өзүңүз туткан боюнча барып келиңиз. Только акча алып алыңыз, Ошо кирип акча алып алыңыз. Акчаны обязательно берип. Так, ким даяр дагы? Я тоже готов, наверное. Тебе сейчас будем учиться, как держать трость, да? Потом начнем ходить. Так, дагы ким даяр? Я готов. Ты готов? Давай. Эми уже ответственностьты алыш керек да. Смотрите. Ким даяр деп сураганда бул ответственность. Любой киши, кто хочет, мен дегенди үйрөнүш керек. Мен кылам депчи. Мен биринчи болом. Менден баштайлы. Мен кылайын деп бул жоопкерчилик да, туурабы? Ошону дагы алганга үйрөнүш керек, хорошо? Ошондо ким Фуркат даяр болду, Фархат даяр болду. Чо, на русском, на кыргызском? Любой. Любой, Так. Тростун самый главный жери каере? Где самая важная часть трости? Это... Льве, я с ней только сегодня познакомился. Нет. Вот передняя, конечно. Вот. Это как он называется? Это наконечник, да? Наконечник, да. Тростун бул уч жагында, эң уч жагында үн чыгарып турат го. Бул ошол наконечниги. Наконечник деген бул ошол ал чечилип тагылат. Ошол түшүп калат, бат эле жейилипчи. Ал жейилип калса аны алмаштырып туруш керек. Ал машинанын дөңгөлөгү жарылып калат го. Ошентип эле жарылып калат, бат-баттан эле алмаштырып туруш керек анын баары. Шалкылдап түшүп кала берет. Канчалык көп бассаңар, ошончо бат түшөт да. Баспай эле кармап отура берсеңер, анда түшпөйт. Всё хорошо. Трость почему длинный? Чтобы чувствовать дорогу и равнять осанку. Равнять осанку, да? И еще? Еще получать информацию, да? получать информацию. Все, хорошо. Так, ты осанку свою выровняй, ну-ка. Все, хорошо. Так, теперь повязка, которая у тебя на глазе, зачем она нужны? Чтобы понять, как пользоваться тростью и ориентироваться. И ориентироваться, да? Еще. Еще. Дагы көзгө таккан маска эмне үчүн керек эле дагы? Мен жок билем. Айтыңыз талайбай. Азыр бирок кичине бир аз процент багылып атат, анан бара-бара көрбөй калса, ошого азыртадан даяр болуп тагып үйрөтүп атасың да. Всё, хорошо. Дагы бир причинасы бар. Шкалаптын эңкейип алып шкалап аш үчүн. Туппа туура. Дагы бирөөсү бар. Элдерге бечара көрүнбөш үчүн. Хорошо, анысы деле жакындадык. Дагы бир причинасы калды. Дагы ким билет? Маскабы? Маска бул көчөдө көзү ажиз экенин белги берет да ал. Ошого. Анан көзү чала көргөн болсо, көзүнө таянбастан таякка таянып басыш үчүн дагы керек да. Хорошо, туура. Дагы бир причинасы, дагы бир важный причинасы болот. Көзүн сактайт. Көзүн сактайт. Чуть жастартышын зрениясы ошол сакталып турат го дейм.
Ну, танысы деле бар. Бир причинасы калды. Эмне үчүн Талай байке повязка кийбейт? Мен көргөнчө такыр караманча. Сизде караганча Бир аз көрүп атат. Небек бир аз көрүп атат. Көрбөгөндөр менен бир болуш үчүн. О, туппа туура. Толерантна бир болуш үчүн, баарыбыз. Ошон үчүн дагы, бунун башкы максаты дагы ошол. Эң главный, что баары бирдей условияда бирдей болуш керек. Баары тең болуш керек, Анан чала була кичине көрөм, анан ага ишенсең, андай кишилер анда пожалуйста, анда барып эс ала бергиле, Силерге бул кереги жок экен деген. Ошон үчүн. Бул повязка тең кийиш керек. Ким Талай байке кааласа да чече албайт да повязкасын, туурабы? Ал жок. Ошон үчүн тең болуш керек. Тең болуш үчүн. Всё, хорошо. Теперь у тебя задание будет. Тебе нужно... Сейчас скажу. Тебе... Не, это... Так. А я сейчас что буду делать? Сейчас, подожди. Ты слушай, запоминай. Всё. Потом я тебя научу, как держать трость правильно. Так, Азер, тебе нужно будет сходить до второго перекрестка и обратно вернуться. Второго перекрестка. Так, давай до первого хватит. Как пойдешь? Сперва пойду налево, потом прямо, потом поверну, вот там мечеть будет, поверну налево, пройду мост, найду, вот налево поверну, там налево поверну будет склон, наверх, пройду по склону, и пойду налево, пройду мусорку. Улицы с какой стороны будут? Ленинградская с какой стороны будет? Шум машин с какой стороны будет у тебя? Справа. Справа, хорошо, молодец, идешь. Иду прямо. Там потом будет светофор. Пройду светофор. Затем иду прямо. И там будет такой бордюр. Его пройду. Потом еще пройду чуть-чуть прямо. И вроде все. Вроде все. Но ты сегодня пойдешь в другую сторону, до первого перекрестка. Этот будет Ленинградская улица, должна быть слева от тебя. Слева. Это с какой стороны будет? Куда повернешь, когда выйдешь на Ленинградскую? Направо. Направо. Все. Улица, с какой стороны будет? Слева. Слева. Идешь до первого перекрестка. На первом перекрестке разворачиваешься и обратно возвращаешься сюда. Хорошо. Понял? Все, можешь идти. Талай байке, даярсызбы? Даярмын, иншалла. Кетти, анда сиз болсо сизге суроо. Көчөнүн жанында баратсак, бизге болсо кесилиш керек. Көчөнүн кесилиши керек. Машина көчө, ошол көчө менен кесилишкен перекресток керек. Ошол перекрестка жеткенде, ал перекресттыкты светофор барбы, жокпу экенин кантип билебиз? Мен бараткан оң тараптын машинеси токтосо, светофор бар экенин билем. Маңдай тарабындагы машине өтсө, машина бар экенин билем. Бияк тарабы токтоп, тияк түз көчө, сол тарабындагы түз көчө ылдый көзө машина кетип атса, машинелер светофор машина токтоп атат деп билем. Бир аз сабыр кылып күтүш керек, жолдун жээгине барганда. Все, хорошо. Эми сиз бүгүн Талай байке Ленинградскийге чыгасыз. Биринчи кесилишке чейин барасыз. Биринчи кесилиш только кайсы жака кетиш керек эле кесилишке барыш үчүн? Биринчи кесилишке барыш үчүн чыгып туруп, солго бурулуп туруп, оң тарапка машинелерден коюп туруп, анан ошо менен дальше кетиш керек болчу,
Жана светофорго жетип кайра келем да. Ошо светофор жакка барасыз. Бирок бүгүн ал жакка барбайсыз, ал жакты билесиз да уже. Наоборот кетесиз. Кайсы жакка бурулат экенсиз наоборот? Наоборот, оңго бурулат экенмин да, сол жагыма машиналар алып. Ошо менен Маңдайыңыздан көчө чыгат. Тротуар менен түп-түз барып, маңдайдагы көчөгө жеткенде, ошо жерде туруп, угуп көчөнү, шашпай жакшылап угуш керек, Ал тротуар если барганда бүтүп кала турган болсо, ошо жерде тротуарда эле турмай, башка жакка кайрылмай жок. Машина всегда оң жакта болуш керек, хорошо? сол жакта. Сол жакта дегеним ооба, сол жакта болуш керек. Анан маңдайдагы көчөгө жеткенде ошо жерде угасыз. Светофор барбы ошо жерде, жокпу. Анан өзүңүз чечим кабыл алып, анан кайра кайтып келе бересиз, өтпөйсүз. Всё? Кете бериңиз. Турашты тура кармайбыз. Адашып кетсеңиз кыжалат болбоңуз, Всё. Ким даяр? Мен. Бирок туруш жок. Туруш жок кантип башланган? Так, Садырбек, давай. Садыр. Болсо туруштун узунун билесиң да уже. Кыскасын дагы билесиң. Эмне экенин, эмнеге ак экенин да билесиң. Так, анда сага суроо. Эгерде биз да неден бирөө менен келдиң да, бирөө менен келген болсоң, тротуар менен кетип атсаң, кийинки көчөнүн тротуарына бурулуш үчүн тротуарлар дагы кесилишеби, кесилишпейби? Кесилишет. Кесилишкен жерлерде тротуар дагы кесилишет, Хорошо. Анан ар бир зданияга кирген дагы не болот, Тротуарлар болот. Заезддер, тротуарлар. Үйлөргө кирген, короолорго кирген. Тротуарлар болот, Заезддер, тротуарлар болот. Хорошо. Эми сен болсо Садыр мага барасындагы акча барбы жаңды? Бар. Чөнтөгүңдө? Бар. Всё. Барасындагы бир теги жерден өтсө, кийинки перекрестокко жетпей, биринчи перекрестоккачы? Направода или налевода? Налевага кеткенде. Бир перекресток ошо жана светофорго жетейин дегенде ошо жерде бир өзү эле үнү жакшы айырмаланган бир чоң магазин бар. Ошака киргенди билесизби зданиянын ичине? Зданиянын ичине киресиң дагы, бир мага дүйшес ала келчи. Дүйшес. Анан жакшырагы жокпу? Жок, дүйшес эле акел, дүйшес. Дүйшес же Буратино, Дүйшес же Буратино аласың, анан кайра келе бересиң, Всё, кантип бар бер. Так, сенин задачаң ошол жерде кантип кирип чыкканыңды прям детально эстеп кал, хорошо? Кантип кирдиң, кантип чыктың, кантип таптың, кантип алдың. Хорошо? Всё. Так, Баяман, готов? Да. Так, давай. Ты будешь... Сейчас подумаю тебе, да? Куда бы тебя отправить? Так. Опа, кто-то не туда пошел, да? Трость, почему, когда идешь по дороге, что ты проверяешь, на что ты обращаешь внимание? На бордюр. Иду и проверяю. Бордюр идешь и проверяешь, да? Хорошо. Мусор вынесли дома? Да, вроде бы. Бүгүнкү кыргыз элек кой. Кыргыз элек. Бүгүнкү мусор кыргыз элек экен, да? Хорошо. Так, тогда ты сейчас пойдешь в другую сторону до следующего перекрестка, и там определи, на этом перекрестке есть светофор или нет, и до него сколько заездов есть, хорошо? Заезды это без светофора, да? Которые маленькие повороты направо. Маленькие? Сколько поворотов есть направо, хорошо? Которые есть тротуар, но там чуть-чуть, да? Да, вот, где есть тротуары, куда можно направо заворачивать. Понял? Все, можешь идти. То есть я иду до какого? До второго? До первого. До первого. Только ты не идешь налево, ты идешь направо. На Ленинградский направо идешь до первого перекрестка, хорошо?
Тынек. Үйдегі мусорды алабыз. Мусорды алып шығып, мусоркаға төгіп келеміз. Қантып барабыз мусоркаға? Аз барабыз. Солға бұрылабыз. Машина оң жақта қалар. Ошо сол жақтан кете беребиз. Тротуармен. Сол жақмен кете беребиз, э? Сол жақтан кете беребиз. Мусор шығады. Мусорканан ящигин тауып, ошол жакка мусорду ыргытып коюп, анан кайра кайтып келе бересиң. Всё, удачи. Угабыз. Тур мусорду алып чыгып алгыла, алып алгыла үйдөн. Киргиле давай. Молодец. Так, ким эле? Мен. Марат. Сен кимге тросту Open Palm'ды гана көрсөтүп тур, э? Калай байке, не болдуңуз? Бир аз адашып атам ушул жерде. Неден адашып атасыз? Кана? Бул азыркы сигнал берип машина өтүп кетпедиби? Ошондон адашыптым. Токтоңуз. Каяктан келдиңиз? Келгенде болуп турсаңыз? Келгенде момдойдон тургансың. Всё, молодец, тура эле. Анан несинен адашып атасыз? Азыр Токтоң. Жана бурулбай туруңуз. Бурулбай эле сүйлөңүз, э? Трост жыйнаңыз дагы, жыйнаңыз. Эми айтыңыз, неден адашып атам деп ойлоп атасыз? мен ошол жанагы машинеге катуу көңүл бурдум. Ошондон адашып атам азыр. Неден адашып атасыз? Машина каякта азыр машина бар? Машина маңдайымда болуп калды. Бирөөсү. Бир тарабы биягымда болуп калды. Всё. Ошондон адашып атам. Жок, сиз ушул жерге келишиңиз керек беле? Ооба, келдизби? Келдим. Туура. Биякта светофор бар бекен, жок бекен? Бар экен. Билдиз аны дагы, э? Эми артка кетиш керек, э? Артка кетиш керек. Эми артка, значит, бул эми азыр могу жакта турган көчө каякта болуп калыш керек, кайра? Оң тарабында. Оңго койдуңуз. Оңго онда болгон жок да, бул маңдайыңызда болуп калбадыбы кайра? Дагы, вот. Эми артка караңыз эми. Биякта жол жок деп атат, э? Эми тротуар издейсиз. Так, жок. Мына. Всё, таптыз эми, э? Всё, эми көчө, эми жанакы маңдайыңыздан чыккан көчө каяңызда болуп калды? Маңдайымдан чыккан артымда. Артта калды. Оң сол жагыңызда болуп келген көчө каякта болуп калды? Сол жагымда болгон көчө оң тарабында. Всё, болду, молодец. Задача выполнена. Эми каяка жетиш керек кайра? Мечитке жетиш керек. Ушул көчө бойлоп не кыласыз? Ушул көчө бойлоп барып мечитке барам. Каянан каяка буруласыз? Солго бурулам. Молодец, всё билип турбайсыз. Молодец. Так. Что случилось? Стоять. Все, стоп. Теперь дороги нету, говорит, да? Дороги нету, говорит, да? Все, теперь стоим. Твоя задача какая должна была? Джинаюсь. Да. Добрались до первого перекрестка? Да. Так, ты не поворачивайся. Вот сюда смотри, вот так смотри. Хорошо? Все. Сколько там? Теперь и задача что была у тебя? Мне надо было... Сейчас, подожди. У тебя? Мне надо было дойти до перекрестка. Ага. Потом... Просто идти назад, да? Так, светофор, ничего не надо было, правильно? Все. Ты дошел до перекрестка? Да. Точно понял, что ты дошел? Да, вон там машины. Вот здесь машины и вот здесь машины, да? Все. Теперь тебе нужно что надо делать? Ну, сейчас надо назад. Назад, теперь давай, назад развернись, теперь назад, давай. О, смотри, все, теперь точно получилось назад, да? Ага. То улица где осталась? Та улица справа. Одна сзади. А, одна сзади. Одна? Справа. Ленинградская какая из них? Справа. Справа. Сзади улица называется Молодая гвардия. Ага. Махатма Ганди или Молодая гвардия. Запомнил, да? Ага. Все, хорошо, давай. Теперь иди назад. У тебя какая задача была? Ну-ка теперь узнай, есть ли светофор или нет. Как можно узнать, есть ли светофор или нет? Если светофор машины останавливается параллельно. И едут машины. Вот. Сейчас где едут только машины? Впереди. Это улица Молодая гвардия. Параллельная тебе это какая улица была? Это слева. Слева. Это какая улица была? Ленинградская, да? Назвалась. Да. Теперь где машины едут? Теперь машины едут. Вот так стань. Вот. Так, теперь машины едут по параллели. По параллели. По Ленинградская, да? А Молодая гвардия? Остановилась, да? Нету вообще движений, да? Все. Значит, эта улица какая? Перекресток контролируемый, нет? Контролируемый. Значит, светофор здесь? Есть. Теперь где машины двигаются?
стоит, да? Все, молодец. Задача выполнена? Все, теперь надо что сделать? Повернись. О, молодец, все. Идешь, до куда идешь? До мечети. Все, молодец. Пайда болады ма екен? Ассалаумалейкум, бүгін экзамендерін тапсырышып жатыр бұлар. О, молодец, құттықтай, машалла, молодец, Садыр. Абган düşесіз қақы? Молодец, о. Именно düşесті тап келдір, молодец. Точно барып келген доказательство. Точно барып келді. Сарабина маркет. Сарабина деген маркет бекен, ә? Оңылы табылыш оңай екен? Оңай екен. Неден қантып айырмалап салдың? Içinde музыка қойып қойып. А то мындай сыртқа запах шықпайды екен. Маркетте обычно запах шығып тұрады ғой. Бұл жерде андай запах жоқ екен. Ошо музыкадан ориентир алып келіп шықтым да. Молодец, молодец. Эми азыр барабыз, ушул эмоцияларыңды эстеп кал.
Азыр барыңар барып тиги китептериңерди алып тиги устаз жакка акырын өтүп бара бергиле. Жерден бересиз ба? Ооба, эмне кылабыз? Nene? Жвачка алдым. Жошко. Бисмилла. Практика боюнча сагыбыздан пайдасы тийип атат экен, алхамдулилла. Бул эң башкысы. Себеби үй бүлө багыш керек да, баарыбыз үй бүлөбүз. Магазинге барып келгенди билиш керек, тамак ашап келгенде продукттарды. Эми бүгүн түштөн кийин акчаны айырмалаганды үйрөтөбүз. Анан семейный бюджетти бүгүн үйрөтөбүз. Как раз эртеңки жанакы шашлыкка барабыз деп эдик. Ошол шашлыгыбызга канча акча кетет, семейный бюджет түзөбүз. 30 кишиге канча сомдук эт алышыбыз керек, канча сомго нан алышыбыз керек, канча сомго сууларды алышыбыз керек, машинага канча акча төлөнөт, обычно да. Ошонун баарын эсептеп бүгүн бюджет чыгарып, өздөрүнө көрсөтөбүз канча акча кетет экенинчи. Акчаны түшүнгөндөр да бар экен, 10 сомго эмне келет түшүнбөгөндөр дагы бар да, кээ бир. Айма Асылбек калды. Биден биринчи покупательдер. Практикадан кийин барып сатып келди. Осипа. Айма Асылбек Жвачка менен лимонад алып келди. Именно düşes деген, башка нерсе эмес. Любой нерсе алып келейин деп атат. Жок, именно düşes деген. Муну айткандын себеби бар. Келгенде Садырап келдиңби азыр? Ооба, садырап келди. Өзү барып келди өзү. Именно өзүнө эмне керек экенин билиш керек. Бирок, например, колуна тийген сууну эле көтөрүп берсе деле боло берет да. Биз именно айтабыз, именно düşes.
Emoşan yerde iki tambanın okşak tamban ayrılmasında olmalı. Ortada tiremenen bölüm var. Şunda dor olur. İçki olmadı. Darsu. Dorsu. Oğlukkan bir yaklar oğlukkan. Şeyke bırak d'nin do. İkinin iki başkadan ne? İki tamban. Darsu, dorsu. Dor. Vade. Zaten var. Bir olsan sen bir içi kırışasını okusan, ne dedi? Kırışasında aytılışını yürüyorum aslında. Kırışasın. Tildin uçu. Dişleri can. Aldığımkı diş. Dişleri çıkart. Vay.